Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейпилдик жана Аллахтын мээримин каалайм. Урматтуу кыргызстандыктар, эже карындаштар, ага-инилер. Жакында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо алдында турабыз. Азыртадан баштап эле ушак кептер, интригалар башталды. Бирок муфтият жана мечиттер саясатка аралашпайт. Бирок биз ар бириңиздердин эсиңиздерге салгыбыз келет. Аллах Таала Куранда айтат: эскерткиле, эскерткиле, эскертүү момундарга балееден кутулуусуна жардам берет. Ислам дининин негизги максаты көпчүлүккө пайда келтирүү, жакшылык кылуу, жамандыктан качуу, коркунуч келтирбөө. Андыктан шайлоо убагында эл журтубузду биримдикке чакырабыз. Калыстык, чынчылдык, адептүүлүк, сабырдуулукту сактагыла. Саясий упай топтоо үчүн ислам динин, элдин диний ишенимдеги сезимдери менен ойноп, аны пайдаланууга, дин аркылуу элге таасир этүүгө аракет кылуу туура эмес. Кызмат орунга ээ болуу үчүн ислам динин пайдалануу туура эмес. Жасалмалуулук эки жүздүүлүккө барабар. Аллах ар бирибиздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ниетибизди билип турат. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан: чындыгында амалдарыбыз ниетибизге жараша. Дагы бир жолу айта кетейин, бийлик чоң амбициялардын жана байлыкка жетүүнүн куралы эмес. Бийлик бул элдин жашоосун жакшыртууга болгон аракет болууга тийиш. Албетте ар дайым кызыкчылык, асманды эңсеген амбицияларды, жогорку кызматтарды алдыга койгон адамдар болбой койбойт. Мындай адамдар баарына даяр, керек болсо чоң зыян келтирүүдөн да баш тартышпайт. Ислам дининде мындай аракеттерге катуу тыюу салат. Арам жолдор аркылуу элге пайда келтирем деген чоң жаңылыштык. Мисалы шайлоодо добуш сатып алуу, кара пиар аркылуу атаандашын каралоо, жалаа жабуу, ушак айың таратып тынчтыкты бузуу сыяктуу. Жарандар, добушуңарды сатпагыла, ал пара болуп эсептелет. Аллах Таала пара алганга да, пара бергенге да каргыш болсун деген. Добуш саткан, сатып алган дарам. Таза шайлоо деген келишимди бузбагыла. Добуш саткан, сатып алган дарам. Атаандаштык жарышындагы таза шайлоо деген келишимдерди өзүңөр бузбагыла демекчимин. Эгер добуш сатып алсаңар, адилетсиз иш кылганыңар. Куранда Аллах Таала айтат: келишимди бузбагыла, кыяматта сурагы бар. Бийлик ислам көз карашында Аллах Таала тарабынан берилген сыноо. Бийликке кантип жетесиңер жана аны кандай пайдаландыңар? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам хадистердин биринде айтат: бийликке умтуласыңар, бирок акыретте катуу өкүнөсүңөр деп. Демек, бийлик Аллахтын алдында чоң жоопкерчилик. Кыяматта жооп берүү керек. Ар бир жаран үчүн, ар бир зыян тарткан адам үчүн жооптуусуңар. Дагы бир хадисте чабан ар бир кой үчүн жооптуу. Ар бир адам Кудай алдында керт баш үчүн эле эмес, жакындары, үй бүлөсү, коому, жашап жаткан өлкөсү үчүн жооптуу. Ислам биримдикке, жакшы иштерди жасоого чакырат. Ниетиңерди оңдогула. Ислам бийликке жетүү үчүн касташууну, жек көрүүнү пайда кылууга, жаңжал чыгарып коомду бөлүп жарууга катуу тыюу салат. Регионализм, трайбализм, улутчулдук, радикализм, фанатизм мунун баары коомдогу коркунучтуу касташууну жараткан чоң бөйгөй. Мамлекеттин туруктуулугу үчүн кооптуу. Куранда Аллах Таала жакшы иштерди жасоодо жарышкыла, күнөөлөрдү жасап касташып жарышпагыла деген. Саясий жарышта журтту аймактарга, улуттарга бөлүп жарбагыла. Куранда айтат: Аллахтын арканына чогуу кармагыла жана бөлүнбөгүлө. Тилекке каршы бүгүнкү күндө саясий максатка жетүү үчүн эмнени гана кылышпайт. Элди бири-бирине тукуруп жек көрсөткөн провокациялар, зөөкүрчүлүк, чечим кабыл алуудагы шашмалык шайтандын иши. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам чечим кабыл алуудагы сабырдуулук, күтө билүү, токтоолук Аллахтан шашуу шайтандын иши деп айткан. Аллахтын ыраазычылыгына бир гана 5 убакыт намаз окуу, орозо менен эле эмес, башка ибадаттар менен, мисалы коомго пайда келтирүү, жакындарга жардам берүү, алсыздардын муктаждыктарын чечип берүү, чынчылдык, коомдогу зөөкүрлөргө каршы туруу сыяктуу конкуренттүү иш-аракеттер менен тапса болот. Ооз көптүргөн сөздөр менен эмес, чын ниетте жасалган иш менен Аллахтын ыраазычылыгын тапса болот. Айтылган сөздү аткаруу керек. Себеби ар бир айтылган сөздүн жообу кыяматта бар. Алдабагыла, колуңардан келбеген сөздөрдү айтып ант бербегиле, чындыгында калп каразгөйлүк кечирилбейт. Белгилүү бир принциптерди карманыңыздар. Биз жөн гана эскертүүдөбүз. Себеби биздин жоопкерчилик. Куранда Аллах Таала айтат: араңарда эскертип, туура багыт берип турган бир топ болсун деп. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган. Жаналар жетишкендиктерге жетишет. Именно они окажутся преуспевшими.
Ассаламу алейкум. Тынчтык болсун.